саламатсызбы эже, биз Ак Суу Үмүттүү Кыздар Федерациясынын мүчөлөрү болобуз. Мен Алымбекова Алия. Мен Салиева Алина. Сиз да өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз. Мен Кылыкова Иззат Алибековна, Ак Суу райондук аялдар кеңешинин төрайымымын. Сизди бүгүнкү 31 август Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнү менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Сизге чынден соолук, узун өмүр каалайбыз. Рахмат, сиздерди да баардыгыңызды куттуктайм. Мен эми Кыздар Федерациясы жөнүндө кичине айтып кетким келип атат. Мен өзүм непосредственно иштебегеним менен, бирок постоянно билем да, биз Ак Сууда Кыздар Федерациясы активдүү иштейт. Алды Ысык көлгө чейин барып, немелер менен достошуу, башка областтар менен. Анан ар бир мектепте кыздар кеңеши бар. Кыздар кеңештери да азыр жылга, өткөн жылдарга салыштырмалуу аябай активдүү иштешип атат деп айтсам мен адашпаймын. Мындан ары дагы ийгиликтер болуш керек. Рахмат эжеке. Сизге төмөндөгүдөй суроом бар эле. Кыргызстанда кыздардын, аялдардын укугу корголуусу керекпи? Корголуусу керек. Себеби көп учурларда силер деле байкайт болушуңар керек. Айрыкча үй бүлөлүк немелер болот, зордук зомбулуктар. Коргош керек кыздардын, албетте алардын укугун. Дагы деле силерге ийгилик каалайм. Ошо менен дагы кичине аракет кылып, кыздардын, айымдардын, аялдардын укугун коргогонго чоң салым кошосуңар деген ишеничтемин. Рахмат эжеке. Иштериңизге ийгилик. Рахмат сиздерге.